музыка сүйгөн бала сөзсүз түрдө интеллектуалдуу, маданияттуу бала болуп чоңоет да. Жан дүйнөсүндөгү кайсы бир жаратын ошо үнү аркылуу чыгарып. Музыкага барган адам психологко барбайт. Ошондон кийин математикадан кадимкидей өсүш болду да. Аспаптарды ошондо балдарга канча жашынан баштап тааныштырып үйрөтүп баштаса болот? Ыр учурунда такыр кекештенбейт да балачы. Чыр бала ырын айтып атат. Өзү эле интроверт бала болсо музыка аркылуу ошондой лидер болуп кете алабы? Мен ырдай албайм, мен ырдабайм деп ушинтип берчи. Азыр болсо ырдабайлыбы? Кирип келгенде эле ушинтип кирип келет да. Биз ырдабайлыбы? Апаларын үйрөтөт. Бул козу карын дегиле, бул гриб эмес, бул тыйын чычкан дегиле, бул белка эмес деп ушинтип жада калса баласы барып ата энесин үйрөтүп атат да. Аутизмде дагы музыка аябай чоң ролду ойнойт экен деп калдым да, өзүм тажрыйбаман. Музыканын касиетин көрүп атам да бул жерденчи. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу Салтанат Шабданалиева, Наристем балдарды өнүктүрүү жана өөрчүтүү студиясынын жетекчиси. Ал көп жылдар бою легендарлуу Ак Шоола балдар хорунда хормейстер, ошондой эле кенже топтун жетекчиси болуп эмгектенип келген. Маданияттын мыкты кызматкери, билим берүүнүн мыкты кызматкери наамдарынын ээси. Бүгүн биз Салтанат айым менен балдарды өнүктүрүүдө музыканын орду жана мааниси тууралуу маектешебиз. Бул чыгарылыш Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду Миндирүү фондунун колдоосу менен ишке ашырып жаткан 5 кадам долбоорунун алкагында даярдалды. 5 кадам ата-энелер үчүн жүздөгөн пайдалуу маалыматтарды камтыган Instagram баракчасына катталып, пайдалуу видеолорду көрүңүз. Саламатсызбы? Салтанат айым, музыка баланын ар тараптан өнүгүүсүнө жардам берерин далилдеген маалыматтар бар экен. Сиз менен азыр сүйлөшүп атканда дагы сиз айтпадыңызбы, ушу көптөгөн изилдөөлөр буга чейин деле өткөн депчи. Бизге сиздин ушу тажрыйбаңыз кызык болуп атат да. Өзүңүз ушу балдарды өнүктүрүү борборун жетектеп жатып, музыка менен кошо аларды өнүктүрүүдө бир өзгөчөлүктөрдү сөзсүз байкап келсеңиз керек да. Анан бала төрөлгөндөн баштап ага музыка кандай таасир этет? Ошол туурасында айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Ооба, сиз туура айтып атасыз. Көптөгөн илимий изилдөөлөр бул теория жүзүндө болуп атпайбы? Мен өзүм практик катары ошо өзүмдүн тажрыйбам боюнча айта кетсем, негизи музыка балага тетиги төрөлгөндө эле музыка өзүнүн пайдасын тийгизет да. Мисалы үчүн ата энеси баланы уктатып атканда, өзгөчө энеси баланы уктатып атканда таптап ал дейлегени бул ошо психикалык жактан баланы бир күн ичиндеги болгон могу чарчоосу, психикалык бир кандайдыр бир стресс абалын жатаарда ошо өзүнүн энеси өзүнүн үнү менен алдэйлеп уктатып ошо ырдап бергени балага абдан чоң ошо психикалык жардам болот экен да. Аны деле мына биз өзүбүз эле интуитивдик түрдө эле бала төрөлгөндөн кийин жатаарда кыңылдап таптаса бала өзү эле уктап калат да. Мына ушул жерден деле ошо балага ошол музыканын тийгизген таасири болуп атпайбы? Анан кичине чоңураак болгондо бала кыймыл аракети көп болуп, ошо кечке маал ошо чарчап калганда дагы классикалык музыка угузуп койсо деп ал тургай бала эненин курсагында болгон маалда деле ошо изилдөөчүлөр айтат го, жакшы музыка угуш керек, жакшы сулуулукту көрүш керек. Ушундай бир классикалык музыканы укса баланын психологиясы, баланын ошо өрчүүсү абдан жакшы болот деп изилдөөлөр айтат да. Бизге келген балдар биз ошо 2 жаштан 3 жаштан баштап кабыл алабыз балдарды эрте өрчүтүүгө. Сөзсүз түрдө музыка сабагы бар да бизде. Сөзсүз түрдө ырдоо сабагы бар. Ошо
математика, тамга таануу менен катар эле музыка сабагы да сөзсүз түрдө болот. Башка өрчүтүү борборлорунда музыка сабагы барбы жокпу билбейм, ал дагы каалоолору боюнча болуш керек. Бизде ошону сөзсүз түрдө киргизгенбиз да, анткени мен өзүм тажрыйбамдан алганда музыка сабагы абдан чоң жардам берет баланы өрчүтүүдөчү. Баланын жада калса мына жаңы келди, 3 жашар бала көнбөй үйдө, энесинин жанында, анан кийин эле келип ошо социализация болуп биздин коллективге кошулганда ар бала ар кандай реакцияда болот да. Мисалы үчүн кээ бирөөсү барбайм, эми кайсы балага эле жакпасын үйдө эле апасы менен жыргап отургандан көрөк ошо отургулары келет да. Ал эми бияка келгенде көп балдарды көрүп, психологиялык жактан балдар мындай, бирөөсү мен муну кыла албайм, мен бул жерде кала албайм, же бирөөсү болсо бул жер мага кандай, эжелер мени урушабы дегендей ушундай абалда келишет. Келгенде эле биз кандайдыр бир көңүлдүү ыр менен же болбосо ошо музыкалык түрдө жаныбарлардын ырлары менен тосуп алып баланы деген ошо социализациясын жеңил өтүш үчүн ар дайым сабакты ошондон баштайбыз да бизчи. Бала көнүп кетип, мышык кантет экен, мышык мияу деп ырдашат мисалы үчүн. Күчүк кантет экен, аф 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 деп ырдайт экен деп атып эле, анан бала байкалбай эле оюн аркылуу бизге ошо биздин коллективге кирип кеткенин өзү да байкабай калат да. Анан көбүн эсе биз ошо ырларды дагы балдардын эмне балдарды кызыктырат, эмне балдарга кандай көйгөй, ошондой ырларды программабызга киргизгенге аракет кылабыз да. Мисалы үчүн кандай балдар болот? Ыйлак балдар болот. Ыйлак деген ыр менен тарбиялык мааниси бар да. Бала көрүп антпеш керек деп калат да. Мисалы үчүн бизде көп жылдан бери Жуматай деген ырыбыз бар да. Жуматай деген бул жаман бала. Ал түшкө чейин уктайт, анан кийин чыгып алып кичинекей балдарды урат, урушат, чымчыктардын уясын бузат, тишин жубайт деген ушундай ырыбыз бар. Баары туруп анан уят уят деп ырдашат да. Анан кийинчерээк ал Жуматайыбыз биздин персонаж да болуп кетти да, каарман болупчу. Ар бир майрамыбыздын каарманы ошол Жуматай да. Анан балдар наглядно ошону көрүп андай болбош керек. Анан өздөрү да бири-бири менен сүйлөшүп атканда сен эмне Жуматайсыңбы? Сен Жуматай болуп калдың беле деп ушинтип жаман жактарын айтышат да. Анан кийин Жуматай болбоого аракет кылышат. Ошо кичинекей мисалы үчүн музыкалык аспаптардын математикага болгон, математика илимине болгон оң таасири дагы аябай байкалат да. Мен ошо математикадан балдарга үйрөтүп атканда, кошуп алууну үйрөтүп атканда көп кээ бир балдар түшүнбөй калат да. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтып атам. Мисалы бир кызымды ошо математика такыр болбой атты да, кошконду, алганды чаташтырып, ал тургай цифраларды чаташтырып ушундай болду да. Анан кийин комуз киргизип көрдүм да. Атайын ата-энеси комуз алып келди. Мындай кичинекей бала комуздардан болот го, ушундай алып келди. Анан кийин ал жерде комуздун үйрөнүүдө өзгөчөлүгү эмнеде? Сол кол өзүнчө башка кыймыл аракетти кылат, оң кол башка кыймыл аракетти кылат. Ал эми ме ошону баарын контролдоп турат да. 2 жума ошо комуз кыйналып, урушуп, талашып үйрөндүк да. Мындай кичинекей эле бир кайрыкты үйрөндүк да. Бирок ошондон кийин математикадан кадимкидей өсүш болду да. Жаттап калуусу, эстеп калуусу, зрительная, мышечная памяттердин баары, когнитивный деп коебу, азыр мода болуп атат го, ошондойдун баары ойгонгондой болду да. Мага ушундай сезилди. Азыр ал кызым менин 4-класс окуп атат уже. Эме сайын, каникул сайын келип турат математикадан. Азыр комузга деле келип атат. Азыркыга чейин комузга келет. Эми эже мен фортепиано үйрөнөйүн деп фортепианога да кичинеден келе баштады. Мен ошо өзүмдүн тажрыйбамда ошол кыздын математикалык өсүшүнө комуз менен машыгуу аябай жардамын тийгизди да. Анткени ме кадимкидей бири-бирин контролдоп
регулировка кылып иштей баштады да, эки полушариясы деп коет го, экөө тең, оң кол өзүнчө, сол кол өзүнчө болгондо ошонун баарын контролдоп өзү сосредоточенность деп коет го, ошондой болду да. Анан математикадан азыр классында алдыңкы деп мамасы айтып атат да. Демек, музыка бул балдардын кенже курагында социалдаштырууга жардам берет экен. Ошол эле убакта ошо сандарды эсепке дагы мээсин өнүктүрүүгө жакшы жардам бере алат экен да, Ооба, музыка негизи ошо математический склад уманы эме деп коет экен да, өөрчүтөт экен да. Анан ошол эле фортепианону да алсак, фортепианода да абдан көптөгөн кыймыл аракеттерди кылыш керек да. Сол кол башканы ойнойт, оң кол башканы ойнойт. Жөн эле кол ойноп койбойт. 4-чү манжа мисалы үчүн сольду басат, 2-чи манжа рени, ошонун баарын карап, бала деген ошого гана эме болот да, көңүлүн буруп, сосредоточенность күчтүү болот да. Комузга караганда фортепианонун дагы касиети күчтүү да, аябайчы. Баланын ошо отуруп ошол жерден сосредотачиваться эткенинде фортепиано аябай зор ролду ойнойт да. Ушу музыкалык аспаптарды ошондо балдарга канча жашынан баштап тааныштырып үйрөтүп баштаса болот? Музыкалык аспапты негизи комузду мен өзүмдүн тажрыйбамда 6 жаштан 5 жаштан баштаса болот экен. Бирок комуздун бир жаман жери бар. Бизде чоң эле комуздарда бала комузду аябай сейрек жасашат. Табыш дагы кыйыныраак болуп калат. Анан ошол мен айтып атпаймынбы, тиги тажрыйбамдагы кызга биринчи мындай жана сувенирдик комуз көтөрүп келиштир да, анын эмеси жаман да, үнү жаман чыгат. Анан ошо бала комузду аябай аз жасашат да. Бирок бир жери бар, ошо 5-6 жаш эң туура экен да. Андан кичирээк болсо бала баары бир аны комузду кармап отура албайт да. Уламы шыпырылып түшүп, ыңгайсыз болуп, мынтип колу менен карап, манжаларын мынтип көзү менен карап, анан кийин комуздун кармашы да туура эмес болуп калат экен. Ошон үчүн оптималдуу жаш курак бул 6 жаш экен. 5 дагы кичине немерээк болот экен да. Эртерээк болот экен. Ал эми фортепианону эми ал дүйнөлүк тажрыйба боюнча ошо 4 жашарлар деле ойноп атат. Бирок мага келген балдар ошо 7 жаштан жогору келип атышат. Бул маалда нотаны жаттоосу дагы, ага чейин мисалы биз сабак өтүп, ошо жаттоо боюнча мээлери көнүгүп, машыгып калган болот. Ошо 7 жаштан баштап келген балдардыкы жакшы ийгиликтер болуп атат да фортепианодан. Музыканы тандоодо сиз ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай музыка коюп бериш керек? Кандай уондорду кантип тандаш керек? Анткени азыр интернетте аябай көп да, тандоо көп. Анан ошол эмнеден баштап, кайсыга көңүл буруп, үйдөн делечи балким балдарына кандай туура музыкалык табитти өнүктүрүү үчүн? Сиз туура айтасыз. Азыр деген балдарды көп нерсе менен мындай кызыктырып алуу аябай кыйын болуп атат да. Анткени интернет бар, эмне гана жок интернетте. Менимче балага деген алгач ошондой характерный балдардын ырларын коюп бериш керек деп ойлойм да. Балага түшүнүктүү болгон ырлардан. Ошол жерде бир кандайдыр бир кыймыл аракет, действие болуш керек да, болуп туруш керек. Ошондой кичинекей ырлардан, андай ырлар бизде орусча деле, кыргызча деле аябай көп. Кыргызча ырларды эми мен ошо тажрыйбаман мен өзүм негизи Акшола балдар хорунда иштегем. Гүлмира Эсенгулова эжебиздин көптөгөн сонун характер берген ырлары бар да. Билеймин деген ыры бар. Бий үйрөнүп аткан кыз жөнүндө, мисалы үчүн Чырбала деген ыры бар, чырлап аткан бала жөнүндө. Ошонун Мамалак деген ыры бар. Эң кичинекей жаш куракта ушул ырларды койсо бала аябай түшүнүп, бир кандайдыр бир сыйкыры бар да ушул ырлардынчы.
ушу Гүлмир эже чыгарган бир мындай бир космический сыйкыры бар да. Укканда эле баланын кайрыктары баланын кулагында калат. Бала эмес чоңдордун деле ошо эсинде калып калат дагы. Ошону кыңылдап ырдап калышат да. Негизи ошо музыканын бир сыйкыры бар. Мен ошого жыл сайын ынана берем да. Кээ бир музыканы уксаң эсиңде калбайт, а момундай бир космический касиеттери бар музыкалар бат эле эсиңде калып калат. Ошол мисалы Мамалак деген ырды 2 жаштагы балдар угуп алып эле ошону кыңылдап Мамалак деп, анан ошо жерден эле Мамалак дегенди бул деген Аюнун баласы экен да, ана мындай экен да деп өздөрү түшүнүп калып атышпайбы? Ошондой баланын жаш курагына ылайыктуу ырларды коюп берсе деп ойлойм да. Чоң сүйүү жөнүндө же болбосо эми азыр тренд ырлар көп болуп атпайбы? Ошолорду кичине азыраак коюп балдар ырларына басымдаш керек да. Сиз менен ушу азыр айтпай кетиптирбиз. Сиз айтып атсаңыз эстеп атам да, балдарга ушу музыка ырдатууда, музыканы үйрөтүүдө алардын кептик өнүгүүсү дагы аябай жакшы өрчүйт деп, могу 5 кадам деген айтып өттүм. Ошол долбоордо дагы кеңеш бар да, атайын ошо балдар ырларын көбүрөөк ырдагыла, алардын сөз жаттоосу, дүйнө таануусу ошол ырлар аркылуу дагы өнүгөт деген сыяктуу. Сиздин тажрыйбаңызда ошо тили чыкпай жүргөн балдар, балким ошол сизде келип ырдап тили жакшы чыгып кеткен учурлар болду беле? Андай учурлар күн сайын эле болуп атат. Көп балдарды ошо атайын бизге врач айтты эле, ырдасын деп айтты эле, ошо тилибиз чыкпай атат, жакшы чыкпай атат, же болбосо такыр эле тилибиз чыкпай атат деген, мына 3кө чыгып калды, 4кө чыгып калды деп келишет. Бул жерде музыка менен ошо кептин айкалышы оюн катары эле болуп атып эле баланы, мисалы үчүн па деп айт, же болбосо бир сөздү билбей атса ушундай деп айт деп, бул мындай балага эме болот го, тажатма болот го. Ал эми ыр убагында акырын эле оюн түрүндө эле ошонун сөздөрдү жаттап атып эле, мисалы үчүн чыр бала ырын айтып атат, чыр деп, ошол эле убакта ал ырдап аткандай өзүн ойлоп атат, бирок ошол жерден эле ал ошол ыр тамгасын, чы тамгасын айтып, оюн катары байкалбастан эле өтүп кетет дагы, өзү байкабай калат, кантип сөздөрдү так сүйлөп калганынчы. Мындай учурлар көп болот. Негизи эле музыканы айтышат эмеспи, көп ооруларга даба депчи. Көп азыркы учурда балдар ошо тилиге чөрүчүп аткан, бул баарыбызга эле маалым болуп атат да. Андан тышкары кекечтенген балдар деп коет го, заиканияга дагы музыка аябай жардамын тийгизет да. Ал анткени дем алууну стабилдештирет да музыкачы ырдап атканда. Анан баланын дем алуусу стабилдүү болуп, ырдап атканда коркуу сезими жоголуп калат экен дагы, сөздөрдөн кекештенбейт да. Ыр учурунда такыр кекештенбейт да балачы. Анан кийин ошол эмеси психикасы стабилдештирип калса дагы, сүйлөп аткан маалда дагы ошонусу эмете баштайт да, уже өзү отработанный болуп, как эме катары болуп калат, бул наработанный болуп, анан кекештенгени азая баштайт да баланынчы. Андан тышкары мен өзүмдүн тажрыйбамда эле мен көргөм да, билем дагы, зоб оорусу деп коет го. Мен өзүмдүн курбу кызымдыкы ошо зоб оорусу бар болчу. Ага да врач айтыптыр, ошо музыкага хорго барыш керек деп. Чогуу отуруп, чогуу ырдап атып эле кийинчерээк ошо зоб оорусу жоголуп кетти. Бул дагы бир илимий изилдөөлөр бар, эми мен адис катары айта албайм эмнеге ошондой болгонун, бирок көз алдымда болду да, зоб оорусу айыгып кетти. Дагы мен айтып өтөт элем, мен эми бул биринчи тажрыйбам эксперименталдуу эле болуп калды окшойт. Мага 5 жыл мурун 2 эгиз бала келгенде, аутист балдар. Мен
эме мамасы келгенде мынтип айтты да, социализация керек болуп атат, музыка аркылуу социализация кылып бериңизчи балдарым деп. Эми аутизмди билесиздер да, кээ бир адамдар аны оору деп кабыл албайт да, бул адамдын өзүнүн башкача абалы да, социалдуу эмес адам деген сөз да булчу. Анан кийин ошо 2 бала келди, анда 6 жашта болчу экөө. Келгенде экөө жада калса бири-бирин мынтип сезчү эмес да. Экөө бир эки башка стулда отургучта отуруп, анан бирөө туруп кетип анын ордуна отурса, тиги бала барып үстүнө отуруп алышы мүмкүн болчу да, байкесинин үстүнөчү. Анан кийин ушунчалык социализация, бири-бири менен мындай карым катнаш, сезим жок болчу да. Анан эми бул азыр болсо мына 5 жыл болду, үзбөй келишет да, жумасына 3 жолу үзбөй келишет ошо музыкага ырдаганга. Анан энесинин каалоосу сөзсүз мындай көп бала менен жалгыз отуруп индивидуально кереги жок бизге да, бизге ошо социализация керек, балдар менен мындай карым катнаш болуп отуруп ошолор менен мамиле түзсүн, ушундай сабактар болсо деген да. Анан кийин макул деп келип, азыр деген кадимкидей экөө тең сүйлөй алчу эмес, экөө теңчи. Бул бирок жалгыз эле менин заслугам деп айта албайм. Апасы көп жерлерге апарат, логопедке апарат, плаванияга апарат, толтура бир күнү кечке мындай эметилгенде расписание деп коет го, жазылган. Анан ошонун ичинен бизге да келет да. Бирок азыр айта турган нерсе, биз жаттаган ырларды кадимкидей эле жаттап эле биз менен тең тайлашып эле ырдап атышат, экөө тең. Анан кийин кээ бир мындай 2-3 жолу угуп калган ырды дагы эмки сабакта бизден суранып ошону ырдайлычы деп калышты да. Отуруп алып эле болду, сабак бүттү десең, жок мен моуну ырдайт элем деп ошо суранып калышты да. Анан эми бирок бул единичный случай. Мен негизи аутизм боюнча өзүм кесипкөй адис эмесмин да. Ошондуктан мен көрүп атам жетишкен ийгиликтеринчи, музыканын касиетин көрүп атам да бул жерденчи. Бирок мүмкүнчүлүгүм жок аутист балдар менен иштегенге, анын үстүнө аны деген кесипкөй адис болушум керек да. Балким бул ушундай эле единичный случай болду деп ойлойм да, музыкадачы, бизде ошо вокал тобунда. Ата-энеси бирок аябай ошо жылыш бар экенин өздөрү байкап айтып атышат да, үйдөн ырдап эле атышат дейт, ырдап эле. Анан мага чалып алыш эле, эже моңур кайсыр эле, ушунун музыкасын жиберип коесузбу эже бул деп ушинтип суранышат да. То есть аутизмде дагы музыка аябай чоң ролду ойнойт экен деп калдым да, өзүмдүн тажрыйбаманчы. Ушул баягы эми сиз өнөр адамы катары музыканын таасирин тажрыйбаңызда көрүп жүрөсүз, көз алдыңызда балдар өнүгүп атканына ынанып жүрөсүз. Ал эми кээ бир ата-энелер, балким музыкадан алысыраак ата-энелер, эми менин балам артист болмок беле, аны билбей эле койсо болот деп үйрөтпөй деле коюшу мүмкүн. Анан ошо туруктуу музыка менен атайы адистештирилген жерлерде музыка менен алектенген балдар, анан үйдөн жөн эле музыка уккан балдар, мындай айырмачылыгы болобу? Болот да, албетте болот. Өнүгүүсүндө дегеним, мисалы менин балам музыкант болушун мен каалабасам, баары бир деле мен өнүгүүсүнө салым катары музыкалык аспап үйрөтүшүм керек да, мисалы, туурабы? Мен анын фортепианода келечекте ойношун каалабасам деле, анын азыркы мээсинин өнүгүшүнө салым катары фортепианоға берсем болот, туурабы? Ооба. Негизи эле ар бир, мисалы, жанагы жалпы мектептеги сабактарчы көп нерсени деле айтып койсо болот да. Мага бул физика, мага балама кереги жок, эмне физик болмок беле, же болбосо история кереги жок, историк болмок беле депчи. Бирок бул жалпысынан балага деген, баланын мээнин өрчүшүнө аябай чоң салым кошуп атпайбы, туурабы? Бала деген интеллектуалдуу түрдө өсүп атпайбы? Ошондой эле музыкада, музыка балким 2 эселеп интеллектуалдуу мээсинин өрчүшүнө пайдасын тийгизет да. Табитинин өсүшүнө да пайдасын тийгизет баланынчы. Бала жөнөкөй бала болбойт да,
мындачы музыка сүйгөн бала сөзсүз түрдө интеллектуалдуу, маданияттуу бала болуп чоңоет да. Сиз айтып атпайсызбы, артист болмок беле? Артист болуш бул не цель, баланын просто ошо мындай жалпы өнүгүүсүнө музыканын пайдасы тийсе эле ошол менин мисалы мугалим катары мен задачам ушул да. Ошо айтып атпаймынбы мен, математикадан алдыга жылып кетти бала музыканы үйрөнүү аркылуу. Көптөгөн азыр дагы мода болуп атпайбы, психологко баруу депчи. Музыкага барган адам психологко барбайт болуш керек деп ойлойм да. Анткени музыка көп учурда стресстен дагы арылтат. Кичинекей мисалы баланын көп нерселерден арылтат да музыкачы. Сиз айтып атпайсызбы, ошо психологдордун деле ишин жеңилдетет музыка деп. Мисалы ырдаган адамдарга балким психологдун терапиясы азыраак керектеши мүмкүн. Анткени алар жан дүйнөсүндөгү кайсы бир жаратын ошо үнү аркылуу чыгарып, ичинде денесинде калбайт ошол эмоциялар деген сыяктуу. Ал эми ырдабаган адамдарга ошол ичиндеги көйгөйү денесинде эле калып калып эле, анан көбүрөөк мындай кыйыныраак болот ошол адамдарга сыяктуу. Ошондой учурлар барбы сиздин тажрыйбаңызда? Ооба, азыркы балдар деген мисалы үчүн СДВГ деп коет эмеспи? Көп эми диагноз эле коюп калдык го. Анан ошо көп учурда бизде азыр балдар аябай гиперактивный балдар. Музыка кадимкидей баланы эметет да, мындай тынчтандырып, ойлондуруп, мындай отуруп, ошо сосредотачиваться этип калат да балачы. Ырдап аткан учурда баланын деген ошо ойлорунун баары ошол ырдын ичинде, ошол сюжеттин ичинде болуп калып, баланын көптөгөн ошо психикалык мондай гиперактивности ошол жакка эметип калат да, багытталып калат да, музыканы көздөй багытталып кетет да. Анан айтып калат го, мисалы үчүн ошондой гиперактивный мондай эме балдар көчөдөн мисалы үчүн тиги өзүнүн эмесин чыгарыш үчүн көчө баласы болуп, хулиган болуп кетип атпайбы? Анан ал эми бизге келген музыкага, бизге эле эмес да, мисалы үчүн музыкага келген бала ошол жерден чыгарып алатат да өзүнүн эмоцияларын баарынчы. Ошол гиперактивностьтин, ошол өзүнүн кандайдыр бир стресс абалын, жинденгенин, кубанганын. Кээ бир балдар, гиперактивный балдар кубанганда да бирдеме кылгысы келип кетет да, момундай болупчу. Ошонун баарын музыканын ичинен, ырдын ичинен чыгарып койсо болот. Ар бири өзүнө эмоционалдык мисалы бир мүнөздү катат да, бир мындай апага арнап ырдайбыз, апаны кандай жакшы көрөбүз дегенде ошол жерден тим эле өзүнүн балдар мээримин төгүшет да, көзүнөн көрүнүп, анан ошол ырга кыймыл аракет кошуп койсоң, кыймыл аракетинен апасын кандай жакшы көргөнүн көрсөтөт да. Кээ бир ырлар мисалы үчүн патриоттук ырлар, патриоттук музыканын ушул адамдын патриоттук сезимине дагы кошкон салымы зор да. Биз азыр Кыргызстан жөнүндө, Бишкек жөнүндө ырдатсак, кадимкидей балдар, 3 жаштагы, 4 жаштагы балдар келип алып ошо Кыргызстанды ырдайлычы, Кыргызстаным деп, анан сөзсүз желекти кармайлычы деп, анан мен баарына бирден желек, кичинекей желектер бар го, ошондой койгом, анан аны кармап алышып ырдагылары келет да, ошо Кыргызстан, мен Кыргызстанды коргойм деген ырларды ырдагысы келет балдарчы. Гүлмира эжени дагы интервью алган элем убагында. Анан кийин ал дагы айтып берген да, ошо мекенчилдик сезимин ушул Акшооладан аябай балдар келген, балдар аябай өнүгөт ошол мекенчилдик сезими. Анан мен Кыргызстанымды сүйөм, Кыргызстанымды коргойм, Кыргызстаным деп эле ырдай берсе, бул жагында көкүрөгүндө ошол сезим ушунчалык сиңип, ушунчалык бекемделип, анан чоңойгондо дагы патриоттуу, аябай мындай патриоттугу күчтүү инсандар чоңоет деп айтканын эстеп кеттим да. Аны Гүлмира эже өзүнүн тажрыйбасында айтып атса, мен дагы ошо азыр балдардан көргөн өзүмдүн тажрыйбамды айтып атам да. Эми ал адам аябай мудрая женщина деп коет, данышман да. Анан
азыркы ошо биздин ырдап аткан репертуарларда сөзсүз патриоттук ырларды кошуп атабыз. Анан биз баштаганда балдарды мектепке даярдоо өрчүтүү болуп баштадык элек ушу Наристем студиясындачы. Анан кийинчерээк ошо музыкабыз мындай бир кандайдыр бир эме болуп калды да, уже обязательный сабак болуп, милдеттүү сабак болуп отуруп эле анан балдардын жакшы ырдагандары арасынан чыга баштады. Өздөрү эле инициатива кылып ушуларды мен ырдайынбы болушуп, мен солист болгум келип атат болуп, анан азыр бизде ошо вокалдык топ дагы ачылып кетти да. Мектепке даярдоодон тышкары вокалдык тобубуз бар да. Башында 5-6 эле бала болуп аткан, азыр 20 чакты бала болуп калды. Ар биринин өзүнүн ырлары бар, ар биринин өзүнүн костюмдары бар. Ушунчалык балдар олуттуу, ата-энелер дагы ошого көңүл бура баштады. Азыр бизде ошо вокалдык топ пайда болуп, ар бир баланын өзүнүн ырлары бар да. Анан бул дагы эң сонун нерсе да, анткени бала жөн эле келип эле мындай музыкалык сабаттуулукка алып кетпей, выступать эткен дагы, мындай сахнага чыгып ырдаган дагы өзүнчө бир бала үчүн психологиялык бир ийгилик да, кандайдыр бирчи өзүн мен ушуну кыла алдым, мен ырдай алдым, мен сахнага чыктым, мен элге жакшы маанай тартууладым деген болуп, балдардын ийгиликтүү болушуна да аябай чоң таасирин тийгизет да. Өзүнө ишеним сезими пайда болот баладачы. Ооба. Ошондо кенже курактан музыка менен алектенген, ырдай алган, баягы сахнага чыгып жүргөн бала мектепке барганда дагы ал жакта өзүн көрсөтүү, өзүнүн ишенимин. Ал сөзсүз лидер болот. Мисалы үчүн ошо бизде ырдап солист болуп калган бала, азыр балдар баары староста классында, баардыгы майрам сайын эле Салтанат эже, биз могу ырды мен классташтарыма үйрөтүп атам да, ушуну ырдайлы деп атканбыз да, монун музыкасын кандай кылалы деп, мисалы азыр бизде бүтүп кетсе деле чалып алышып сурай берет да. Мектепте окуганы дагы ийгиликтүү, староста, лидер, сөзсүз майрамдарда уюштуруучу. Бул дагы болсо баланын өзүнө болгон ишениминин мындай эметип калышы да, бекемделип калышы да. Өзү ошондон бир кандайдыр бир кайф алат деп коет го балачы. Мен билем, мен буга жасай алам деп өзүнө ишенип турат да. Ошо бул дагы болсо ошо музыканын ага тийгизген касиети да, пайдасы. Бул ошондо баланын лидерлик сапатын музыка кичинекей кезинен өнүктүрүп коюп атабы, же өзүндө лидерлик сапаты бар баланы эле ачып берип атабы музыка? Мисалы, өзү эле интроверт бала болсо, музыка аркылуу ошондо лидер болуп кете алабы? Кете алат. Ооба, интроверт балдар деле бир ийгилик болот кичинекей, ошо музыкадан 2 ийгилик болот, анан кийин бала өзүнө ишене баштайт да. Анан катуураак сүйлөп, десе ага башка балдардын болгон сыйлоосу артып, анан мен кыла алат экенмин, өзүмдүн аркаман балдарды ээрчите алат экенмин деп өзүнө ишеними улам күчтөнө берет. Анан ошол интроверт адам деле өзүнө лидерлик сапаттарды тарбиялап койсо болот да. Бирок ага ошол учурдагы анын ийгиликтери жардам берет да, менимче. Баягы мындай дагы сөз бар го, бала кичинекей кезинде катуу ыңаалаган үнүнө деле көп чоң адамдар чыдай албайт, үнү күчтүү адам төрөлөт. Анан бара үнү стили чыгып баштаганда, каткырып күлүп тентек кыла баштаганда ата-энеси акырын үнүңдү катуу чыгарба, акырын күл дей берип, үнүнүн баарын тең төмөн түшүрүп салат депчи. Анан ошол балдар үйүнөн кыйкыра албаган балдар сиздерге келип үнүн катуу бийик чыгарып ырдап деле ырахат алышса керек да. Ооба, андай деле көп болот. Негизи мен ойлойм, мен ошо педагог катары аябай лояльный педагог деп коебу, ушундаймын да. Мен баланы ай кой
деп көп тыйбайм да. Анан кийин көп учурда тентек кылса да мага ошол аябай жагат да. Анткени жөн эле тентек кылган жок, ар жакта бир ошонун причинасы бар, себеби бар деп көрө алам да ошонучу. Ошондуктан бизге келген балдар өзүнүн үйүнө келгендей, мындай бир жакын адамына келгендей өзүн сезет окшойт дагы. Көп учурда алардын ачылышы да аябай бат болот да. Ооба, кыйкырып мындай үндөрүн чыгарып, ырдап, мен билбейм, мен ырдабайм деп жүргөн бала дагы ошо айтып атпаймынбы, жана патриоттук сезими ойгонгон бала Кыргызстанды ырдайлычы деп, ал төрткө эле чыкты азырчы. Анан ушинте берчи келгенде мен билбейм деп сүйлөп атканда да мындай тили жакшы чыга элек болчу да. Азыр болсо деме эле будай куруп сүйлөп калды да. Анан ошол мен ырдай албайм, мен ырдабайм деп ушинте берчи. Азыр болсо ырдабайлыбы, кирип келгенде эле ушинтип кирип келет да. Биз ырдабайлыбы? Анан кийин кээ бир сабактар болот, эми ырга азыраак убакыт бөлүнүп, мисалы үчүн мен бул бала менен могуну жакшы өтпөй калдым деп, мисалы математиканы бул цифраларды билбей атат деп ошол күнү өтүп калам. Кетерде нааразы болот да. Биз бүгүн көп ырдабай калдык. Биз бир эле ырдап койдук го деп ушинтип кетет да. Анан үйдө эми ал ата энеси деле мынтип ырдаба сүйлөбө дебейттир, бирок ырга, музыкага жакын эмес да, алысыраак балкимчи. Анан кийин бирок алар деле бир өздөрүнүн деңгээлинде музыканы жакшы эле көрүшөт да. Эми өздөрү ырдабаса, көп балдар деле менимче ошондой болуш керек да, ырдабайт. Анан бияка келгенде ошо ырды сүйүп калганын билем да менчи. Анан келип эле ошонто берет. Биз ырдайлыбы, качан ырдайбыз деп сурана берет да. Ыр аркылуу өзүн чыгарып алат да ал балачы. Азыркы биздин шаардык ата энелердин чоң бир көйгөйү бар. Балдары кыргыз тилинде сүйлөбөй жатат да. Анан ушул кыргыз тилинде ырларды жаттоо аркылуу деле кыргыз тилин үйрөтүп сүйлөтүп койсо болсо керек. Сөзсүз да. Ошо кыргыз тилинде ырлардан көп нерселерди алса болот да. Бала мисалы үчүн элементардык түрдө эле, мисалы орусча аюуну Мишка деп айтып атышпайбы? Кичинекей баласын медвежонок, Мишка депчи. Кыргызча ошол мамалак аркылуу эле, мамалак деген ырдын ичинде эле толтура сөздөр жатат да. Бала балким угуп жүргөн, бирок мындай тилинде колдонбогончу. Ошол жерден эле ал энциклопедия катары эле алып эле, анан түшүндүрүп атканда дагы кыймыл аракет аркылуу түшүндүрүп берсең, бала ошону бат жаттап калат да сөздөрдүчү. Мисалы көп дүкөндү аралап деп атпайсызбы? Дүкөн дегенди балдар көп нерсе магазин деп айтышат. Анан мына дүкөн, мына монтип дүкөнгө барат экенбиз да, анан аралап, тиягын карап, биягын карап, анан көрүп калдым мамалак деп. Ар бир сөз эле өзүнчө эле бир кыргыз тилин үйрөтүү болуп атат да. Бул жерден талашсыз кыргыз ошо ырлары кыргыз тилин үйрөнүүдө аябай чоң пайдасын тийгизет. Сиздерде ошондой тажрыйба барбы? Мындай мисал келтирип бересизби? Окуучуларыңыздын арасында балким сүйлөй албаган, кыргызча түшүнбөгөн балдар, мындай жылыштар болду беле, байкадыңыз беле? Эгер болсо. Грибы деп көнүп калган го? Грибы, анан дагы белка депчи. Анан биз ырларда тыйын чычкан деп, анан кийин козу карын деп эметебиз го, сүйлөп ырдатып, анан кийин үйгө барып алып козу карын дегиле, бул гриб эмес деп. Анан мен мындай комплекстүү түрдө кылам да, мисалы ошол козу карын жөнүндө ыр болсо, козу карынды көркөм өнөрүнөн жазатам да. Анан аны көтөрүп барганда бул аябай двойной действие берет деп коет эмеспи? Биринчиден жазады, көрдү, экинчиден аны ырдап айтып атат да. Анан кийин ошону үйүнө көтөрүп барат экен да. Анан кийин мисалы ата энеси сонун грибы жасагансың го дейт да, эми козу карынды көп эле айта бербейт го. Анан десе апаларын үйрөтөт. Бул козу карын дегиле, бул гриб эмес, бул тыйын чычкан дегиле, бул белка эмес деп ушинтип жада калса баласы барып ата энесин үйрөтүп атат да. Андай тажрыйбам да көп эле болгон. Эң сонун. Чоң рахмат. Бүгүнкү чыгарылыш, эскерте кетсем, Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду, Миндир фондунун колдоосу менен ишке ашырып жаткан 5 кадам долбоорунун алкагында даярдалды. 5 кадам бул ата энелер үчүн кенже куракта балдарды өнүктүрүү боюнча жүздөгөн пайдалуу кеңештерди камтыган
долбоор Инстаграмда 5 кадам баракчасына катталып, ошол жактан дагы ата энелер таанышса болот. Бүгүн биз музыканын баланын өнүгүүсүнө таасири деген темада Салтанат айым менен баарлаштык. Бул 5 кадамды түшүндүрүп кетсем, ушул 5 багытта баланы өнүктүрсө, бала келечекте ийгиликтүү, бактылуу инсан болот деген бир ушундай маалыматты беришет да. Бул 5 кадамды атай кетсек, баарлашуу, оюндар, байланыш, жамаат жана сергек үй бүлө. Бүгүнкү биздин баарлашуубуздун негизинде мындай жыйынтык чыгарып атам да. Ушул 5 багытта тең музыка аркылуу өнүктүрүп кетсе болот экен. Ошондо баарлашуу, музыканы балдар ырлары аркылуу баарлашууну өнүктүрөт экен. Оюндар аркылуу деле музыка менен оюн ойнотуп, мисалы үчүн. Музыка бул илимди оюн катары берүү да. Ар бир тармакты оюн катары балага жакын да ошол тил, ошол оюн тили жакыныраак. Анан эмоционалдык байланышты дагы ошол музыка аркылуу дагы өнүктүрсө болот экен. Анан ошол жамаатка таандык сезими, Кыргызстанга патриоттук сезими деле ушул ырлар аркылуу берилет экен. Сергек жашоо дагы ар бир биздин ырыбыз жөн эле туруп ырдай берүү эмес. Балдар өздөрү ошого кыймыл аракетти ойлоп таап, кыймыл менен ырдоо, кыймыл менен сергек жашоону өзүнө кылса болот да. Ошол ар бир ыр деле ошо кыймыл менен коштолот экен дагы, ал дагы ошо ден соолугуна пайдалуулугун билдирет экен, көрсөтөт экен. Эң сонун мен да музыканын мынчалык балдардын, кичинекей балдардын өнүгүүсүнө таасирин баягы билчүмүн үстүртөн, бирок сиз менен баарлашуу аркылуу дагы тастыкталды десем болот. Ата энелерге дагы кайрылып кетет элек, эгерде сиздерде атайы музыкалдык уюмдарга берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо дагы, ошол туура кыргыз балдар ырларын тандап, классикалык ырларды коюп берип, ошо музыкалык табитин калыптандырууга аракет кылыңыздар деп чакырып кетмекчи. Сөзсүз түрдө жатаарда балага ырдап берген дагы бул аябай чоң психологиялык, кандай десем, даба да. Баланын ошо психикасына эң чоң пайдасын тийгизген. Жатаарда жөн эле кыңылдап эле, алды көп ырлар бар го бизде, ошо колыбельная, орусча, кыргызча эмне деп коет, бөбөк ыры, бешик ырын, бешик ырын кичинекей кезинде эмес, кичине чоңоюп калганда деле мынтип барып, ошо бир күн кечке чарчаган баланы, бир күн кечке психологиялык, эмоционалдык мындай бир чың алуусун азайтыш үчүн, басаңдатыш үчүн жанына отуруп ырдап берсе, балага аябай чоң пайдасын тийгизет да. Ушул жерде мен дагы жарнама берип кетейин. Бүгүнкү чыгарылыштын ылдый жагына маалымат катары дагы шилтемесин калтырып коебуз. Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун YouTube каналында Салтанат айым айткандай эле бешик ырларынын топтому бар. Кыргыз тилинде абдан жакшы сапатта жазылган. Ошондой эле балдар үчүн ырлар жазылган. Ушул тексттери менен кыргыз тилинде балдарга коюп, үйрөтүп, балдарыңыздар менен убакыт өткөрүп, сапаттуу алардын өнүгүүсүнө салым кошуңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Кийинки берүүлөр дагы ушундай пайдалуу болот деп ишендирип кетем. Кийинки эфирде жолугушкучакты аман туруңуздар. Сизге чоң рахмат.